Сыртта эшек нурдуу экен, эмнегедир күн да сонун жылуу экен. Чуркап барып календарды карасам, силер менен жолугушчу күн экен. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Мен сабагымды баштаардан мурун жагымдуу маанай тартуулап алайын. Кел досторум, ар убакта ынтымакта бололу, таарынышып калсак кокус кечиришип коелу, көздөр көзгө тике карап бир жылмайып коелу. Ана жылмайдыкпы, азаматсыңар балдар. Алтын эрежебизди эсибизге салып алалы. Сабак учурунда сүйлөшпөйбүз, мугалимдин сөзүн бөлбөйбүз, бири-бирибизге тийишпейбиз, кыйкырбайбыз, кол көтөрүп жооп беребиз. Алтын эрежебизди дагы эсибизге салып алдык. Сабат ачуу сабагы тема К табышы жана К тамгасы. Максаты К табышы жана К тамгасы боюнча маалымат алышат. К тамгасы катышкан сөздөрдү айтышат. Сөздөрдөн К тамгасын бөлүп көрсөтө алышат. Тамга кассасы менен таанышат. Тема аркылуу элестетүүсү, эске сактоосу, кыялдануусу, кабыл алуусу, чыгармачыл ой жүгүртүүсү калыптанат. Чынчылдыкка, достукка тарбияланышат. Балдар, биз бүгүнкү күнгө чейин бир нече тыбыштарды окуп үйрөндүк. Бүгүн силер менен дагы бир тыбыш тууралуу түшүнүп алабыз. Өткөн темада кайсы тыбыш менен тааныштык эле, кимдин эсинде бар? Кайталап алалы. Ручка. Мына балдар, К тыбышы катышкан сөздөрдүн таап көрөлүчү. Калпак, коён, комуз, кой, коон. Дагы бир нече сөздөр бар, балдар. Азаматсыңар. Сүрөт боюнча иштөө. Сүрөттөгү сөздөрдү дагы муунга кандай болуп бөлүнөрүн эске салуубуз керек. Калпак, комуз, коён, коон. Кана балдар, бүгүнкү темабыз силерге түшүнүктүү болдубу? Демек биз К тыбышы менен таанышып алдык. Кана балдар, силер менен коштошуп алалы эме. Кол кармашып 5 манжа, коштошолу биз анда. Эмки сабак болгуча аман эсен болгула. Саламатта баргыла балдар.